Кыргыз Республикасынын УКМК Жалал Абад областынын аймагындагы көчө авто жарыштарынын уюштуруучуларына жана катышуучуларына карата профилактикалык иш-чаралар жүргүзүлдү. Область тургундарынан, ошондой эле жергиликтүү бийлик органдарынан келип түшкөн көптөгөн даттанууларга байланыштуу Кыргыз Республикасынын УКМК органдары тарабынан Жалал Абад областынын ички иштер башкы башкармалыгынын жол кайгуу кызматы менен бирдикте унаа бейбаштык менен алектенген топтун мыйзамсыз аракетине бөгөт коюлду. Натыйжада 2023 жылдын 2-июнунда Сузак районунун аймагындагы дагы бир жолу мыйзамсыз унаа жарышы өткөрүү аракети токтотулуп, 34 адамдан турган топ жана 16 унаа кармалган. Унаа транспорт каражаттарын текшерүүдө жасалма мамлекеттик номерлар аныкталып, айнектин мыйзамсыз караңгылатуу фактылары катталып, унаа жарыштын айрым катышуучулары медициналык кароодон өткөндө алкоголдук ичимдиктерди ичүү фактылары аныкталган. Бардык унаалар Кыргыз Республикасынын Жалал Абад областынын ички иштер башкармалыгынын айыптоочу жайына жайгаштырылып, мыйзамсыз жарыштын катышуучуларына тиешелүү профилактикалык иш-чаралар жүргүзүлүп, административдик айып салынды. Вебкам студия уюштуруучусу делген Даниэль Ажиевдин бөгөт чарасы каралып, камакка калтырылды. 1-май райондук ички иштер башкармалыгынан билдиришкендей, анын бөгөт чарасы кечээ каралып, 29-июлга чейин камакка калтырылган. Даниэль Ажиев кечээ 5-июнда УКМК тарабынан Өзбекстандын аймагында кармалган. Учурда Кыргызстанга алып келинди деп маалымдалат. Прокуратура кызматкерлери жумуш учурунда каза болсо төлөнүүчү компенсациясынын суммасын 10 эсеге азайтуу сунушталды. Тиешелүү мыйзам долбоорунун финансы министри Алмазбек Бакетаев демилгелеп, парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери комитетине алып келинди. Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө конституциялык мыйзамга өзгөртүү сунушталууда. Коомчулукта каза болгон прокурорго берилүүчү 21 миллион сомдук компенсация көп эмеспи деген сындар айтылган. Өзүңүздөр билгендей, 2021-2022 жылдары өлкөнүн бардык тармактарында маяналар жогорулаган. Анын ичинде прокурордуку да көбөйгөн. Ошого байланыштуу ушундай сумма чыгып кетти. Ага чейинки төлөмдөр 9 миллион сомдун тегерегинде болчу. Биз сунуштаган мыйзам долбоору кабыл алынса, орто эсеп менен 1,5 миллион сом төлөнүп калат, деди Бакетаев. Кадамжай районундагы Өрүксар айылында Hyundai Porter автоунаасынын үстүндө түшүп бара жаткан 9-класстын бир нече окуучусу кырсыктап экөө реанимацияга түшкөн. Машинаны класс жетекчиси айдап бара жаткан. Бул туурасында Билим берүү жана Элим министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Автокырсык 1-июнда болгон. Автоунаанын ичинде Өрүксар орто мектебинин 9-классынын окуучулары жана класс жетекчилери болгон. Окуучулар мектепте класс жетекчилери Закирова Рүстөм кызы менен биргеликте виньеткага сүрөткө түшкөн. Андан кийин кечке саат 18:30да Өрүксар айылынын спорт аянтчасына барып сүрөткө түшкөнү чечишкен. Hyundai Porter автоунаасынын үстүнө 25 окуучу чыккан. Автоунааны класс жетекчилеринин бири Рүстөм кызы айдап бара жаткан. Жолдо автоунаанын борту сынып кетип, окуучулар жерге кулаган деп айтылат маалыматта. Кырсыктан улам 9 окуучу Кадамжай райондук жалпы дарыгерлер практикалык борборуна жеткирилип, медициналык текшерүүдөн өткөрүлгөн. Алардын ичинен 2 окуучу кыз жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Бул окуя боюнча милиция тергөө иштерин баштаган. Анын жыйынтыгына жараша мектептин администрациясына жана класс жетекчилерине тиешелүү чаралар көрүлүшү айтылды. УКМК тарабынан бийликти күч менен басып алуу максатында массалык башаламандыктарды жана баш ийбечүүлүк акцияларын уюштурууну пландалган адамдар кармалды. Негизги уюштуруучу катары жарандык активист жана Элдик кеңеш саясий партиясынын төрайымы экендиги аныкталды. Юстиция министрлигиндеги маалыматка ылайык, Элдик кеңеш саясий партиясынын жетекчиси Нурматова Роза Сарылыковна. Роза Нурматова 2012 жылы Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин тарапташтарын штабын жетектегени маалымдалууда. Ал буга чейин өкмөттүн социалдык бөлүмүнүн башчысы болуп да иштеген. Ошондой эле кармалгандардын арасында жарандык активист Гүлжигит Исаков да бар.